Эң даамдуу этти жеңер келсе, достор, ар бириңерде ушундай шарт бар. Үйүңөрдө дал ушундай бройлер тоокторду өстүрсөңөр болот. Достор, бүгүн өзгөчө чыгарылыш бройлер тоокторун ар бир кыргызстандык өз үйүндө өстүрүп алат. Ошол кандай өстүрсө, каякта өсөт, анан кандай ыкмаларды колдонуш керек, бүгүн Болотко келдик. Болотко акебиз бүгүн дал ушунун баарын айтып берет. Салам алейкум. Саламатсыздарбы? Баарыңарга салам. Чынын айтсам аябай кубанычтамын. Ушундай мүмкүнчүлүк келди. Бул нерсе менен ачык бөлүшкөнгө. Негизи соц тармактарда мени да тапсаңар болот. Renew Regenerative Farms. Анан бүгүн ошо биз жайытта кантип тоок бакса болот, ошо жайытта жаңы методика жөнүндө айтып бергим келет да, ошо. Азыркы маалда мындай суроода бул ыкма негизи АКШдан келген да, АКШдан Америкадан. келген. Андан мисалы бул бройлердин бир түрү да, Ооба. Коп 500 же башка бир Ооба, неме Коп бройлер 500, да. Росс 308 бар. Анан дал ушул тоок мененчи, анан жана птицефабрикадан келген тооктун айырмасы эмнеде? Биринчиден бул оюмча сапат. Анткени болсо бул ошо птицефабрикада түрмөдө эле өсөт да. Аларга оорубасын деп антибиотик бериш керек, таза болсун деп антисептик чачыш керек. Бул жерде болсо булар таза абада күнүгө таза чөптүн үстүндө багылат. Анан кийин жашылча жейт, курт кумуртка жейт. Анан даамы дагы ошо мындай үй тооктукундай даамы болот. Анан бирок жумшактыгы ошо фабричныйдикинде болот да ошо. Бирөөсүнө канча убап атат? Анан канча күндө булар даяр болот да? Мисалы, кичинекей жөжөнү бияка салдыңар, анан канча күндөн кийин мен ушуну алып туруп, өзүм союп туруп жесем болот? Бунун ичинде 50 балапан баттырса болот. Анан экинчи жумадан баштап ичине балапанды салыш керек да. Экинчи жумадан баштап 35 күн, ошондо толук 49 күн болот. 49 күндүн ичинде балапан даяр болот да. Ошо суточный, ошо бир күндүк балапан 49 күндүн ичинде этке даяр болуп калат. Жайытта. Андан тышкары бул эң жакшы жери ушу тоокто ушинтип жайытта баккан жери бул кык да. Кыгы болсо турган жеринде калат. Анан кийин бул жер семирткич, табигый жер семирткич. Билесиңер, тооктун кыгында азот аябай көп. Абдан сонун жер семирткич да. Ошол эле жерде турган жеринде да бийик чөп болот. Ошо чөптү баардыгын жейт, жебесе да тебелеп таштайт да. Анан тебелегенде үстүнө кык жатат, ал күйүп кетет. Бул ошол жол мененчи биз жерди да семирип жатабыз, анан кийин дети жаман жуман чөптүн баарын да жоготобуз да. Ургунан бери жейт. Бул тооктор айырмасы жок да, любой чөптү жей берет, туурабы? Ооба, баардыгын эле жей берет. Мен мисалы ушуну сатып алсам, бул ошол бир циклдын ичинде 50 күндө эле, 50 күн ичинде мага канча киреше алып келип алат? Негизи 1/1 жем, ошо соют маалында короткон акча, анан башында ошо балапандын өзү, ошонун баарын 1/1 алып келет да. Бирок биринчи ошо акча салымыңыз бир аз көбүрөөк болуп калат. Анткени клетка, бир эле клетканы ошо 30 миңге алсаңыз болот да, 30-35 миңге ошо. Эгерде мисалы бир адам мен дагы ушундай тоок баккым келип атат десе, булар келип туруп силерден дал ушундай клетканы сатып алса болот, Сатып алса болот. Бизде бир аял ошо клиентибиз уже сатып алды, бир эже абдан жакшы багып жатат. Ошо балким биринчи баштаган ошо биринчи группасы киреше деле алып келбейт, бирок ошо салган акчасын толук алып келиш керек да. Бир клетка ошо ичинен болсо, эгер 50 балапан болсо, орточо 2,5 килограмм эт болот да. Ошол 2,5 килограммды биз баасы 750 сомдон сатып атабыз. Анткени органика, абдан сапаттуу эт, мындай эт Орто Азияда таппайсыңар го дейм. Анан ооба. Биз буларга бал беребиз да. Анан деди яблочный уксус, алмадан жасалган уксус, ошону беребиз. Ашказан жакшы иштесин депчи. Дети сарымсакты жанчыйбыз, сууга чылап, ачтып туруп беребиз. Ал антибиотиктин ордуна кетет да. Булар антибиотик да ичпейт да. Могул жакта жана эң башында видеодо көрсөткөнбүз. Бул жагында жем, суточный рацион, туурабы? Ооба. Бул составында эмне? Бул биз Оазис Агранын жемин алып жатабыз. Ал жерде ошо мен ээси менен таанышмын, абдан жакшы киши. Анан мен анын ошо өндүрүшкөн жерине барып көргөм да, сапаты жакшы экен жеминчи. Анан башка ошо негизи комбикорм да, бирок башка комбикормдорго караганда май аз экен да. Анан кийин май аз болгон себептен мен буну ачыта алам да. Эгер май көп болсо, жем ачыбайт.
А биз ошо кургак бербей жемди ачытып беребиз. Бул ачытып берген жем аябай жакшы сиңет. Сууга Билесиңер, чылаппы? сууга жөн эле чылап эмес, биз дагы атайын дрожжи кошобуз бугачы. Ачыткы кошобуз да. Ачыйт. Анан ачыган нерсе жакшы сиңет. Билесиңер, айран аябай жеңил сиңет. Орустарда квашеный капуста бар, Ооба. корейлерде кимчи бар. Ооба. Ашказанга абдан жакшы. Биз дагы кургак жемди бербейбиз да. Бул ачытып берилет. А могул жана уксус дебедиңерби? Ошол кандай ыкмамен берилет негизи? Биз аны сууга кошуп беребиз. Мгм. Суу менен чогуу ичиребиз. Балды дагы, анан ошо сарымсактын суусун дагы кошуп ичирип беребиз да. Уксус, ошол уксус бул ашказанга абдан пайдалуу. Анткени кислот ошо бийигирээк болот да. Анан чөптү жегенде, ошо башка өсүмдүк, анан кийин курт кумурска жегенде жакшы сиңет. Болжолу менен мен мисалы ушул бир клетканы өзүмдүн участогума койдум. Бир күндө жок дегенде канча убакыт мен бөлүш керекмин буларгачы? Эгер бир эле клетка болсо, англисче chicken tractor баса. Эгер бир эле клетка болсо, эртең менен кечинде жарым сааттан убакыт бөлсөңүз, бир күн ичинде 1 саат эле убакыт жеп коет да. Бирок башында 2 жума багыш ошо кыйыныраак болот. Анан эми балким биз билебиз, бирок көп адамдар билбейт. Ушул бир күндүк анан 2 жумалык тооктунчу жөжөнүн айырмасы канчалык чоң? Негизи аябай эле чоң. Анткени 2 жумалык жөжө болсо, бул жарым килограмм же 800 граммга чейин барып калат да. А бир күндүк жөжөлөр болсо, бул 40 граммдан 80 граммга чейин барышы мүмкүн. Ошо. Биз эмне үчүн муну айтып атабыз? Негизи кичинекей бир жумада, бир күндөн баштап 2 жумага чейин бул немелер башка жерде туруш керек да негизи. Салмагы да Биринчи бир аз салмак алып туруп, андан кийин ушул неме клеткаларга салыш керек да. Булар дагы көнүш керек да, анткени булар апасы жок. Жөнөкөй кыргыз тооктой эмес да. Кыргыз тоок болсо апасы чыгарып, ары бери басып, курт кумурска жегенди көргөзөт, чөп жегенди Баарын үйрөтүп коет, Ооба, үйрөтүп коет баарын. Анан кийин үшүп барса жаап коет да, үстүнө отуруп эме жылытып алат да. А булардын апасы жок да. Буларга сиз апа болуп бересиз. Кадимкидей бир бөлмө жасап алып, ичинен жылуу кармап, ошол жерде 2 жума багасыз. Темир канат болуп калат 2 жуманын ичиндечи. Чуркап кадимкидей мушташа баштайт короздоручу. Ооба, анан даяр болгондо 2 жуманын ичинде даяр болот. Андан тышкары дагы ошо аба ырайын караш керек. Күн жылуу болуш керек да. Анан эң башында, мисалы үчүн, буларга ысык жылуу эме керек болот да. Ошо бөлмөнү жылуу кармаш керек болот. 32-34 градус керек болот. Бирок күндөн күнгө 2-1 градуска түшүрүп кете бериш керек. Ошондо сырттагы аба ырай менен теңдешкенде, сыртка чыкканда эч кандай оору жукпайт да. Эгер жылуу кармап, дайыма 32-30 градус кылып алып кармап туруп сыртка чыгарсаңыз, суук тиет, ооруйт, өлөт. Негизи биякта дагы мындай суроо да. Эгерде мен өзүм үйүмдө дал ушундай ыкманы жок, мен болоттон сатып алгым келген жок, мен өзүм жасап алам десе, бул деле жөнөкөй негизи, Жөнөкөй эле нерсе, ооба. Интернетте модельдери көп, Pinterest'тен көрүп алсаңыз болот, chicken tractor деп жазып. Же болбосо ошо Instagram баракчаларды изилдеп көрсөңүз болот. Ал жерде Ричард Перкинс деген сонун эме Швецияда фермер бар. Аябай сонун анын методикасын. Мен ошонун китебин карап, жанагы Брудер жасагам балапандарга. Чында аябай жардам берди. Анан китептерин да сатып алсаңыз болот. Ал жерде ошо кантип тамак берсе болот, рацион, жүрүм-турум, ошо күндөлүк ошо кандай басат, ар бир күнү эмне кылам, ошо баары жазылган даяр немелер бар да. Мен да ошондой нерсе жазап келатам. Буюрса, эгер керек болсо, күндөлүк керек болсо, ошо методикасы керек болсо, байланышка чыксаңыз болот. Ылдый жакта биз Болот акебиздин номерин калтырып номер, Instagram баракчасын. Ошол жакка кирип туруп, балким ушуга кызыксаңар, Болотко чалып туруп өзүңөр билип алсаңар болот да, кандай. Балким дал ушундай ыкманы өзүңөрдүн участогуңарга силер сатып аласыз. Анда ушундай тоокто баштайсыңар да. Бир жылда канчаны өстүрсөк болот? Мисалы, бир жылда мен 4 жолу жетишем. Бирок быйыл 5 күнгө өйдөбүз. Бул жак бир аз суугураак. Бул жерде 3 жолу эле кылат окшойм деп атам да, группа. 3 группа. Бирок 3 группа 250-500 балапан, 1000 балапанга чейин бакса болот да. Ушул ыкмачы, мисалы, биякта жок дегенде 1-2 клетка көрүп атабыз, дагы аркы жагында дагы 1-2 клетка бар. Канча клетканы алыш керекмин мен өзүм үйүмө койсомчу, мисалы, чоң участогум болсо? Бир клетка бир жылда 2-2,5 сотик жерди жейт да. Анан кийин эң маанилүү ошол бир жылда
тоок бир жерде бир эле жолу туруш керек. Анткени ошол жерге 2 жума, 3 жумадан кийин кайра келип коюп койсоңуз клетканы, ошол жердин чөбү күйүп кетет да. Жер да күйүп кетет, кырк күчтүү. Ооба. Эгер чөп өссүн, жер ошо жакшы туура семирсин десеңиз, бир жылда бир эле жолу турат. Бир клетка жылына 2-2,5 сотик жерди жейт да. Анда менде мындай дагы суроо болуп атат да. Мисалы мен беде өстүрөм да. Анан бедени чаап алгандан кийинчи Ооба. беденин үстүнө койсом болобу ушуну? Мен ошо өзүмдүн жеримде беденин үстүнө багам. Анан кийин чаап алгандан кийин эмес, именно беде өсүп бараткан жерине бир бурчуна эле коюп кете берем да. 2 жумадан кийин беде кайра атып чыгат жерденчи. Ооба. Анан ишенбейсиз, бирок тоок соют маалына беде жетишип калат, өсүпчү, желген беде элечи. Ооба, гүлү жок, бирок бою жетип калат да ошол. Анан клеткалар жылдырып эле чөптү чаптырып алам да. Бирок ошол жерге кайра эмки группа баштасам, анда койбойм. Кайсы жерде токтоду, ошол жерден улантып кете бериш керек да. Демек, достор, бул өзүнүн ар бир технологиянын, техника өзүнүн ыкмасы бар. Ыкмасы бар, ооба, туура. Бул эми үйрөнүш деле оор да негизичи, ушунун баарынчы. Анан дагы бизде мындай суроо болуп атат да. Мен мисалы бир участогума канчаны койсом, мен мисалы көп акча табып баштайм да ушул суроода. Мисалы болжолу менен жана биз Болот байке айтып кетти. Бир клеткадан 50 күндүн ичинде 40 000 сом тапса болот. 40 000 сом тапса болот. Таза киреши. Таза киреши. 50 күндүн ичинде 40 000 сом тапса болот. Эгер 200 000 кылайын десеңиз, анда 5 клетка керек болот. 200 000 50 күндүн ичинде оюмча жакшы эле акча деп ойлойм. Ооба. Анан 5 клеткадан трудовложение ашып кетсе бир 3 сааттан бир күндө, туурабы? ооба. 3 саат, эгер 5 клетка болсо, балким 3 саат, 4 саатка чейин барып калат да. Бирок жарым сааттан караш керек. Ошол сааттын ичинде эмне кирет негизи? Жем бересиз, суу бересиз, текшересиз, салмагын ченеп көрөсүз, күндөлүккө балким өзүңүзгө жазып коесуз бир беле маанилүү нерселерди. Ошо. Бул жакта өзүңөр көргөндөй эле, могул жакты сөзсүз көрсөтүп кетиш керекпиз. Бул жакта жанакы 2 клетка турган, 2 клетканы ушундай сүйрөп келе аткансыз. Ооба, ооба. Чөбүн жеп келатат. Чөбүн жеп келатат да ушул жактачы. Анан балким мен бул видеону монтаждап атканда 1 жума, 2 жумадан кийин Азиз байкебиз жердин ээси сүрөттөр жөнөтөт. Балким кандай көрүнүш болот депчи 2 жумадан кийин. Албетте. Анан башка суроо, бир күндө канча жолу муну жылдырып туруш керек? Канча жолу тамак бериш керек негизичи буларга жем берип? Жемди, тамагын эртең менен кечинде подкормка деп коет. Ошо бир аз жем берип коесуз да эртең менен кечиндечи. Жылдырганы болсо, биринчи 3 жума жайытта жүргөндө бир эле жолу жылынат. Бирок андан кийин чоңоюп калат, кырк көбүрөөк кыштайт, чөп көбүрөөк жей баштайт. Ошон үчүн 2 жолу күнүгө жылдырып туруш керек болот да. Анан бизде мындай дагы суроо да. Бул рационуч, мисалы дал ушул тоокчу птицефабрикада болсо 100% корм деле жемек да, жана комбикормчу. Таптаза эле жем жей бермек. Бул жакта процентный соотношение канча? Канча пайызы таза чөп, ушундай жерде чыккан таза чөптү жейт? Канча пайызын бул жактан комбикорм жейт? Ачыгын айтсам, 50 максимум, ошо эң көбү 50%ке чейин жетет да. 50 на 50, да? 50 на 50. Бирок башында кичинекей кезинде чөп балким азыраак жейт да. Анткени көнө элек да, үйрөнө элек, чөп өтө бийик болуп кетсе кыйын болот жегеничи. Булар чоңоюш керек. Бирок чоңойгондо 50ге 50 жеп калат да. Анан жем да эме экономия болуп калат. Ооба, ошо эң башкысы. Жем да. Бул жанакы тоокторду көрсөтпөдүкпү? Ошол тооктордун баары Азиз байкенин фермасында турат. Азиз байке менен баса биз буга чейин Кулпунай боюнча, жок, Малина боюнча чыгарылыш тартканбыз. Биздин YouTube каналыбызга кирип туруп, өйдөрөөк ылдыйраак свайп кылсаңар, ошол жактан көрүп аласыңар да. Эмне үчүн ушуну тандадыңар, Азиз байке? Эмне ушул тооктун өзгөчөлүгү эмне экен, ушул ыкманынчы? Эң негизгиси бул мощный удобрение да, мощный азот. Анан чөптөн жылдан жыл сайын ушу алыш аябай кыйын болуп баштады да, ото чөптү. Анан бул как эме да, эко гербицид сыяктуу колдонсо болот да. Бул мощный удобрение и плюс чөптү да өлтүрүп салат да. Ошо буюрса эмдиги жылы чөп аз болот. Анткени мощный азот ушу чөптү күзүп салат экен да. Азыр силерде ушундай немеден канча турат? Эмнеси? Ушундай Клеткасы? клеткаданчы? Клетканы биз азыр пока проект катары разрабатывать эткенбиз ошо Малинанын ортосуна.
продажага уже кийинчерээк уже өзүм опытым алып бүткөндөн кийин продажа уже Бунун ичинде Классно. канча неме толук батат азыр? 20-22 болуш керек ошо ичинде. Анан 25. сөзсүз биякта өзүңөр көргөндөй эле бул жагы шифер, эми мындай профнастил ылдый жагы салкыныраак болуш үчүн булар толук күндө отурбай эле бул жагына көлөкөгө деле кирип алса болот Ооба. экен да. Анан башка суроода Азизбеке могул ушул эле клетканы кайсыл түр немеге койсок болот? Мисалы алма бакча болобу, же өрүкпү, же малинабы, же Бүт клубникабы? жайыт жака койсо болот да. Единственное, клубникага кое албайсың, анткени клубника өзү булгур сыяктуу болуп кетет да. Анан еще бул как эмен да, чичип салат. Эгерде менде мисалы өзүмдө алма багым бар болсо, же черешня өстүрсөм, демек булар биринчиден мага ото чөптү тазалап турат экен. Экинчиден булар удобрение болуп туруп, анан үчүнчүдөн келип туруп анан 50 күндөн кийин союп жеп алсам болот Союп экен. жеп алсаңар болот. Эти да аябай сонун болот да, даамдуу. Бул необычный бройлер да. Анткени бул жайытта өзүн багып жүрөт да. Мисалы биз буну чөп менен да чөп да жейт, анан да корм да жейт да. Обычный бройлерлер алар обычно только эмен да, корм жейт. Ошон үчүн эти дагы анча эмес болот. Булардыкы өзүнчө болоттун технологиясы менен даамы аябай сонун болот. Анан биякта дагы бир суроода эмне үчүн Кыргызстанда кыйла бүт дыйкандарыбыз ушундай колдонбойт да? Бул жаңы нерсе да. Буну Европа, Америкада уже колдонушат да. Бизде эми келатат. Буюрса болот. Ушул массага көрсөтүп, мен да кошулуп көрсөтүп үйрөтөбүз да. Ылдый жакта Азиз Бакемдин деле Instagram баракчасына калтырып коебуз ссылканычы. Андан тышкары Азиз Бакем биякта кулпуна өстүрөт, малина өстүрөт. Эгерде мен табигый таза малина алгым келет десеңер, Азиз Бакемге жазсаңыздар болот. Ооба, кайрылсаңыздар болот. Бул жактачы негизи бир 200-220 баш тоок турат да, анан мисалы жөнөкөй эле үйдө сойгондой болбойт да негизичи. Анткени өтө оор, анан көп убакыт алат да. Болот байкебиз биякта өзгөчө ыкманы ойлоп таптыр. Эми бул баарына эле мындай белгилүү болгон эле ыкма да, бирок мунун систематизациясы боюнчачы бул жагында жанагы фуд трактордай өзүнчө ыкма экен, бочкалар менен, бул системалар менен. Анан бул жагында Бул жеринде бул ошо англисче killing on деп коет. Бунун ичинде тооктор союлат да. Бул жеңилдетиш үчүн, билесиңер, тооктун башын алганда ал тырпырайт, ары бери учат, учпаш үчүн мынакей ушундай атайын нерсе бар да. Буга бутунан кармап, башы менен ылдый саласыз, тумшуунан чыгарып, анан кийин бардык ошо дин стандарттарына жооп бериш үчүн ошо кан агызыш керек. Батасын бересиз, бисмилла дейсиз да, канын агызып, анан кийин бул жакка болсо кан да жерге төгүлбөш керек да. Атайын мондай жоолоп салган да. Бул жакка чоң идиш салынат. Кан ошонун ичине топтолот да. Анан бул жагында эмне? Бул жеринде эми бул азырынча даяр эмес, бирок даяр болгондо ошо видеолорун сизге кошуп жибере беребиз. Бунун ичинде 5 киши иштейт. 5 киши эч жака башпай, ордунда туруп иштей алат да. Бул абдан ыңгайлуу, абдан ошо сиз айткандай систематизация болгон, ыңгайлуу ошо кандай деп койсом, соют жери да. Англисче MPU Mobile Process Center. Бул мобилдүү ошо процесс өткөрүү жер да. Бул жагында сөзсүз көрсөтүп кетели. Бул ошо сиз айткандай эле food truck сыяктуу жасалган. Бул прицеп эң башында. Анан мындай да, эгерде силер ушундай ыкма менен алсаңар, бир 5-6 тонна алсаңар, Болот байкебиз өзү мисалы ушул прицепти сүйрөп алып туруп, ичине суусу менен, электроэнергиясы менен чогуу барып туруп, ошол жакта союп берет да. Ооба, мисалы үчүн эгер жайытта алыс жерде бага турган болсоңуз, суу жок болсо, свет жок болсо, генератор алабыз, газ баллон алабыз, ичине 1 тонна суу батат, 1 тонна суу бир күн иштегенге жетет да. Эң жакшысы дагы болсо, ошол сууну да аябай аз коротосуз. Сууну да экономия болот да. Атайын мынакей душтар салынган, бул жерде ресторандагындай нержавейка столдор салынат. Бул душту башса эле чиш деп давление менен суу чыгат.
Бул жакта ичинде газы болот, анын ичинде ошо сууну ысытып жүн жулган аппарат да болот. Колго эч ким жулбайт. Колго 200 тоокту жулгуча качан жөн эле саласыз ичине ал айландырып таптаза кылып магазиндегидей кылып чыгарып коет да. Бир күндө эртең мененен баштап кечке чейин канча тоок Саат 9-дан 6-га чейин биз иштейбиз. Ортосунда бир 2 саат перерыв обедке. Ичинде так 5 киши, мен 6-чысы болуп контролирующиймин да. Ошондо 100-120 тоокту оңой эле союп койсо болот. Бирок сойгондо дагы ал дагы муздатылган болот, упакованный, жүнү жулунган, таптаза, ичи карды полный чыккан сонун тоок болот да. Дагы сөзсүз айта кетиш керек, ар бир тоокту вакуумация болот, туурабы? Вакуумный упаковка, Бул албетте. жөн гана союп туруп эле мындай жерге тыштап салбай эле жана чара параларгачы атайын сөзсүз өзүнүн жанакы полиэтиленовый пакеттери бар, ошо вакуум болуп туруп, анан даяр болот, Даяр болот. Анан да эң маанилүүсү таза суу, дайыма таза сууга жуулат да. Ошо малынган ысык сууга жүнүн бошотуш үчүн ал сууда алмашып турат да. Ар бир 2 саат сайын алмаштырып турабыз. Анан кийин жууганда да дайыма таза суу. Бул жерде фильтри да болот, таптаза суу менен жуулат. Анан кийин эң маанилүүсү тезирээк сакташ үчүн, муздакка апарыш үчүн биз дагы атайын муз даярдайбыз. Ошо муздун үстүнө тизилип муздатылат, анан морозильникке салынат да. Бирок көбүнчө клиенттер ошо тоңгон этти эми даамы бир аз өзгөрөт, ошон үчүн мындай охлажденныйбы? свежий охлажденный, жаңы эле муздатылган тоокту алганды жакшы көрүшөт. Анан кийин мен өзүмдүн ошо кардарларыма ошо соют күнүнө бир 2-3 күн, бир жума калганда бүт баарына ошо жазып чыгам. Жакында тоок даяр болот. Алар даяр болуп күтүп турушат да. Анан кечке маал келе калышат алып кеткени, же болбосо паркка жолугабыз, бир паркка алып барабыз, ошол жерден бүт баары таратып таштайбыз да. Анан кийин эч качан тоок калбайт. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Тооктун жанакы замороженный менен анан охлажденныйдын кыйла өзгөчө да. Өзгөчө, даамы өзгөчө. Даамы өзгөчө. Анан мындай тамак жасап аткандар, мисалы, кээ бир айымдар бизди түшүнөт да. Балким эркектер мындай эле жей берет да. Айымдар түшүнөт. Өтө кыйла өзгөчө да негизичи. Болот байкеме чоң рахмат. Дал ушундай чыгарылыш болду бүгүн. Сизге да чоң рахмат. Келип тургула. Буюрса соют да эт жейбиз да. Бул жерде основной задумкасы бүт как 5S жана кайдзенде бар го. Япония, жапондордукундай. Бүт система полностью налажена. Жактан сууну кайнатылат. Анан кийин переощипыватель деген немеси бар, который перья убирает. Он бияктан уже полностью разделка болот. Разделкадан кийин бу жерден уже жууп баштайт. Жууп баштагандан кийин бияка келип биринчи упаковка болот. Анан упаковкадан кийин бияка уже салмагын тартып туруп, анан кийин бияка коебуз да, салмагын. Мисалы могу 2 килограмм 500 грамм болуп чыкты да. Плюс-минус 2-3 килограмм чыгат экен да. Анан бул жагында болсо өзүнчө холодильник кылып жасап койду. Карабачы кандай сонун. Мына жакын келсең, сезесиң да муздагын. Ар бир тооктун ушул жагында союлган салмагы жүнү 1 килограмм 840 грамм. Анан бизде мондай да, бизде эки вариант бар да. Бирөөсү полностью как целиком идет, 1 килограммы 750 сомдон. Анан кээдикилеринде канаттары мына надрез болуп калат, кээде тооктор бири-бири менен согушуп атканда мояктары ичинде ранкалар болуп калат. Аларды болсо биз эс катары 500 сомдон 1 килограммына сатабыз да. Эгерде ушундай системага кызыксаңар, бройлер тоок алам десеңер, Болот байкеден келип туруп бир күндүк 2 жумалык, андан тышкары ушундай жок, мен мындай клетка өзүм жасагым келген жок, даярын алайын десең, келип туруп бияктан тандап заказга жасатып алсаңар болот да.
Болот Байкенин номери ылдый жагында, комментарийге жазып кеткиле, Ооба. эмки теманы кандай видеого тарталы, достор. Instagram баракчаны да карап тургула. Биздин да өзүбүздүн Instagram баракчабызга катталгыла, достор.